Кыргызстан ак илбирс байырлаган 12 өлкөнүн катарында. Оғанстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Таджикстан жана Өзбекстан ак илбирстин популяциясын сактоо милдетин алып, Бишкек декларациясына кол койгон. Өткөн кылымдын 70-жылдарында Кыргызстанда илбирстердин саны 1000ден ашык болсо, Союз тарагандан кийин экологияга көңүл бурулбай 250 гана илбирс калган. Азыр дагы 400гө чейин көбөйдү. Учурда илбирсти атып же капканга түшүргөндөргө 1,5 миллион сом айып салынат. Жаныбарлар дүйнөсүндөгү тоо региондагы, өзгөчө бийик тоо региондорундагы жаныбарлардын эң бир аярлуу түрүнө кирет. Кыргызстан эле эмес, жалпы ошо илбирс байырлаган тоолуу өлкөлөрдөгү, Азиянын чегиндеги тоолуу өлкөлөрдө илбирсти коргоо боюнча өтө чоң көңүл бурулуп атат. Илбирс 5000 метрден жогору болгон бийик тоолорду байырлап жашагандыктан анын жоголушу башка жапайы жаныбарлардын катарын суюлтуп, экология бузулуп баратканынан кабар берет. Азыркы тапта Жетөгүз, Ак Суу, Алай, Чоң Алай райондорунун көк мелжиген бийик мөңгүлөрү тарапта илбирстерге атайын фото изилдөөлөр жүргүзүлүп, эл аралык уюмдар менен кошо мамлекет тарабынан алардын тукумун көбөйтүү аракеттери уланууда. Бийик тоолуу экосистеманын башында ошол илбирс турат. Илбирс ошол жырткыч катары цепочка деп коебуз, жанагы тамак аш чынжырынын башында турат. Анан илбирстин жоголуусунун артынан анын астындагы жаныбарлар дагы жоголот да. Тоо кийиктери жоголсо жайыттар бузулат. Жайыттар бузулса ошол жакта эле мөңгүлөрдүн абалына таасирин берет да. Баары бири-бирине байланышкан да. Ошон үчүн илбирстерди коргош үчүн биз баягы комплекстүү иш алып барыш керек да. Жалгыз эле илбирсти айтпайбыз, анын кийиктерин коргойбуз, жайыттарды коргоо боюнча иштер жүргүзөбүз. Ак илбирсти экологиянын индикаторунун көрсөткүчү катары кароого болот. Анткени илбирс бар жерде климат, экология, экосистема туруктуу сакталат. Жалпылап айтканда, ак илбирс бул экологиялык бакубаттуулуктун символу. Акыркы жылдары климаттык шарттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши жана суу тартыштыгы адамзаттын жашоосундагы табият кубулуштарына даяр турушу керек деп белги берүүдө. Климаттык өзгөрүү көрөтөсү 2 жылдын ичинде канча өзгөрүүлөр болуп кетти. Терс. Мындайча айтканда 45 градуска чейин болду. Номдуулукту сактап калыш керек. Токойлорду көбөйтүш керек. Дарактарды жашыл экология деген маселелерди ошол. Акыркы кездерде дүйнө коомчулугу күндүн ысышын, мөңгүлөрдүн эришин жана абанын булганышын дайыма талкууга алган негизги маселеге айландырды. Экологтор адамзат өзү жашаган планетага жоопкерчиликтүү мамиле кылганда гана цивилизация өнүгөрүн көп жылдан бери эскертишет. Бул өңүттөн алып караганда Кыргызстан дайыма дүйнөлүк көйгөйгө кайдыгер эмес экендигин, аны сактоодо биргелешип иш алып барууну колдой тургандыгын айтып келет. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.